Бүгін мына 5 июнь 2020 жыл. Мигранттардың абалы. Мына көріп қойыңыздар. Урматтуу президент, биз ушул 6 күндөн бери жолдобуз. Ушу эч нерсе шарт жоктугунан чыктык. Аяктан айласыздан иш жок, карантин бар жок, иштер жабык, зарплатабызды көбүсүн бербей атат. Ошонун айынан биз мынантип жолго өзүбүздүн немебиз менен чыктык. Эми ушу бизди эптеп ушул жерден алып кетишиңерди суранабыз. Ошол сураныч силерден. Биз ушул жерде көп мигранттар кыйналды. Боюнда барлар бар, аялдар бар, жаш кыздар бар. Эми өтө эле кыйын болуп атат жашоо. Мынакей жамгыр жаап атат. Талаадабыз. Ушу силер чыгарып берсеңер, аяктан неме келсе, анан биз жөнөтөбүз деген немелер бар. Эми Россиянын немелери. Ошого биз чыгып кетишибиз керек. 6 күндөн бери жолдобуз. Сураныч сизден, президент. Урматтуу президент. Мынакей бүт мигранттар монтип мындай кыйын абалда, жамгырда бардык аял кишилер, кары, аксакалдар могу жакта кыйналып отурушат. Жашаган жерлер мындай, эч кандай шарт жок. Монтип үшүгөндөр от жагып, кыскасы ушундай шарттар болуп жатат. Талаадабыз. Ошого кайрылып койгула чоңдор. Максым медиа каналы менен бирге болуңуздар. Маанилүү маалыматтар биздин каналда.